Эне баланы сүзүп кеткен айдоочу бүгүн камакка алынды. Окуя болгон жерден 3 жашар бөбөк чарчап калган. Наристенин ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бул видеоролик көптөгөн айдоочуларга жетип баруу үчүн видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, албетте комментарийге ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Кече Токмокто 3 жашар кызы менен турган аялды сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Volkswagen Polo унаасынын 60 жаштагы айдоочусу транспортты башкара албай калып, өтмөктө турган эне баланы коюп кеткен. Тилекке каршы бөбөк чарчап калган. Милиция унаанын аркы дөңгөлөктөрү жайкы экенин айтты. Жол кыймылынын коопсуздугун эрежелерин жана автотранспортту эксплуатациялоону бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Айдоочу убактылуу жайга киргизилип, экспертизалар дайындалды. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Коомдук ишмер Асол Молдокматова Актаудагы учак кырсыгынан аман калган Ринат менен жолукту. Коомдук ишмер Асол Молдокматова улуттук госпиталга барып, Казакстандагы учак кырсыгынан аман калган 3-чү кыргызстандык Ринат Асановду көрүп кайтты. Ал өз социалдык баракчасына видео киргизип, экинчи өмүр берилген, Ринат тирүү жана дени сак деген билдирүү калтырган. Ошондой эле ишмер Ринат менен баарлашып, жалпы мекеништеринин саламын жеткирди. Өз кезегинде учак кырсыгынан аман калган жигит жашоосун 5 маал намаз окуудан баштай турганын билдирген. Ал эми дарыгерлер бейтапка операция жасалып, учурда анын абалы турукташканын кабарлашты. Мындан тышкары Асол Молдокматова Казакстандын куткаруучуларына жана дарыгерлерине ыраазычылыгын билдирди. Айта кетсек, буга чейин Актаудагы учак кырсыгынан аман калган 2 кыргызстандык үйлөрүнө чыгарылган. Беле кетсек, 25 декабрда Азербайджан Airlines авиакомпаниясынын Бакудан Грозныйга бараткан учагы Актау аэропортуна жакын жерде кулап түшкөн. Анын ичиндеги 67 кишинин 38 каза болуп, 29 аман калган. Алардын арасында 3 кыргызстандык болгон. Учак кырсыгында жаракат алган 3 кыргызстандык Эрлан Жунусалиев, Тилек Осмонов жана Ринат Асанов 30 декабрга караган түнү Казакстандан Бишкекке алып келинген. Өзбекстанда кыргызстандык кыз жол кырсыгына кабылды. Учурда ал оор абалда. Социалдык тармактарда коңшу Өзбекстанда кыргызстандык кыз жол кырсыгына кабылып, оор абалда жатканы тууралуу маалымат тараган. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги билдирүү жасады. Анда министрлик учурда кыздын абалы оор экенин айтып, жанында тууганы карап жатканын кошумчалады. 5 январда Дангара райондук ооруканасына кыргыз жараны баш жана ички органдарын жаракаттар менен жаткырылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ошол эле күнү ага операция жасалып, учурда жалпы палатага которулган. Абалы оор деп бааланууда. Жабырлануучу жаран дарыгерлердин такай көзөмөлүндө жана дарылоосунда жанында тууганы карап турат. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилиги медицина кызматкерлери жана жабырлануучунун жакындары менен дайыма байланышта экенин билдирет деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында.